Assalamu alaikum. İslam negizleri kitabının üzündü. Namazdı buza turgan amaldar tuuralı. Namazdı kanday kıymılдар жана сөздөр buzat. Namazdı buza turgan kıymılдар 11. Алар төмөнкүлөр. 3 же андан көбүрөөк кадам өзгүлтүксүз басканда бузулат. Көп кыймыл аракет кылуу. 3-чү жеп ичүү эгер намазда экенин унутуп калса дагы бузулат. Намазда атайлап daarатты бузуу. 4-чү 5-чи кызыгуу менен карап же башка бир себеп менен жунуп болуп калуу. Далил менен айтсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам силердин daarатсыз окуган намазыңарды Алла кабыл кылбайт деп айткан. 6-чы турган тулкусу менен кыбла тараптан башка жакка бурулуу. Анда дагы бузулат. Кыбланы карап туруу намаздын шартынан Алла Таала эми жүзүңдү харам мечит тарапка бур деп буйруган. 7-чи эсин жоготуу. 8-чи жинди болуп калуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мынтип айткан: 3 адамга күнөө жазылбайт. Уктаган адам ойгонгончо, жаш бала бойго жеткенче, жинди өзүнө келгенче. 9-чу намазда ортодо тосмосуз аял киши менен бир сапта катар туруп калса дагы намаз бузулат. Мындайда ажылыкта Каба мечитинде гана зарылчылык себептүү уруксат. Башка жерде мүмкүн эмес. 10-чу рүкүңдү авраты ачык же намаз жарабай нажас кийим менен аткаруу. Мисалы далилдеп кетсек, Алла Таала мынтип айткан: ибадатка мыкты кийимиңерди кийгиле. 11-чи намазда өзүнө угула тургандай үн менен күлүү. Далил менен хадисте кимде ким намазда каткырып күлсө, daarатты жаңылап намазын кайтар окусун деп айтылган. Каткырып күлүү намазды да, daarатты да бузат. Өзү уга турганчалык күлүү намазды гана бузат. Ал эми жылмаюу намазды бузбайт, бирок кемчиликтүү кылат. Анда кийинки чыгарылышка чейин кездешкенче аман болуңуздар.